Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчисине нааразычылык нотасын тапшырды. Тышкы иштер министри Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дуганга нааразычылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу ТИМдин басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, жолугушууну Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев өткөргөн. Жолугушууда Ахмет Дуганга нааразычылык нотасы тапшырылган. ТИМ Түркиянын атайын чалгындоо кызматы Орхан Инандыны Кыргызстандан чыгарып кеткени адам укуктары тууралуу эл аралык норманы жана эки өлкө ортосундагы дипломатиялык байланыштарга доо кетирерин билдирди. Кыргыз тарап Орхан Инандыны Кыргызстанга кайтарып келүү жана анын ден соолугуна зыян келтирбөө боюнча тапшырма берди. ТИМдин билдирүүсүнө караганда, Орхан Инандыны кайтарып келүү үчүн бардык аракеттерди көрөрүн кошумчалады. Баткен үчүн элден чогултулган акча кайда сарптоону министрлер кабинети чечет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев маалымат жыйында Баткен облусунун жабыркаган жашоочулары үчүн жарандардан чогулган каражат эмнеге жумшалаары тууралуу айтып берди. Жунушалиевдин айтымында министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн эсебине 116 миллион сомдон ашык, ал эми ÖKMдин атайын эсебине 2,5 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Буга чейин бул каражаттар чыгымдалган эмес. Ушул жумада каражатты колдонуунун тартиби бекитилди. Бул каражаттын негизги максаты жаңжалдын жүрүшүндө жабыркагандарга түздөн-түз жардам көрсөтүү болуп саналат. Бул жабыркаган объектилерди калыбына келтирүү жана жабыркаган жарандарга жардам берүү, деди ал. Садыр Жапаров Орхан Инандыны кайтарып алуу боюнча маселе көтөрдүк. Президент Садыр Жапаров Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Түркиянын атайын кызматы уурдап кетиши боюнча пикирин 24 KG агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, 5-июль Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орхан Инандыны атайын топтор Кыргызстандан алып келип түрк сотторуна өткөрүп бергенин жарыялады. Орхан Инанды дайынсыз жоголду деп массалык маалымат каражаттарына чыгаары менен мен дароо күч структураларын жетекчилерин чогулттум. Бардык күчүңөрдү жумшап тез арада тапкыла, чек араларды катуу карагыла деген буйрук бергем. Ошол күнү Орхан Инанды жөнүндө толук маалымат алгам. Көрсө буга чейин эле 2016-жылдан бери 3 жолу уурдап кетүү аракети болгон экен. Үчүнчүсү кыш айларында болуп, анда Камчыбек Ташиев сактап калыптыр. Тагыраагы УКМКнын балдары сактап калышкан. Аны Орхан Инанды жана анын үй бүлөсү да билет экен. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич жалгыз жүрбө, дайыма жан сакчы менен жүргүн деп эскерткен экен. Кенебестик кылып коюп турда. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке тапшырма бердим, элчисин чакырып нааразычылык нотасын бер деп бүгүн тапшырды. Эң негизгиси аман эсен экен, өмүрү узун болсун, кайтарып алуу, келүү боюнча маселе көтөрдүк. Бирок азырынча Түркия тараптан расмий жооп келе элек. Ооз-эки түрдө Орхан Инанды силердин жаран эмес, биздин жаран, бизден жарандыктан чыккан эмес деген жообун берип атышат дешти. Түркиянын расмий жообун күтүшүбүз керек. Крим Төбөл Чыңгыз Дөө ушул жуманын аягында эркиндикке чыгат. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Дөө деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов ушул жуманын соңунда эркиндикке чыгат. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясы өздүк булактарына таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда, Жумагулов өзүнө карата чыккан өкүмдү толук өтөп бүтөт. Эске салсак, Жумагулов киши сабоого жана кишинин денесине оор залакка жеткирүүгө айыпталган. Текебаев бул окуяга кыргыз бийлиги тарабынан кечиктирилбестен адекваттуу тиешелүү баа берилиши керек. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Түркияда камакта жаткан Орхан Инанды жөнүндө пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда саясатчы Орхан Инан өлкөнүн билим берүү системасына чоң салым кошкон кыргыз жараны экенин белгилеп, анын уурдалышы мамлекеттин суверендүүлүгүнө кол салууга барабар деди. Түрк атайын кызматтарынын Кыргызстандын территориясында эркин жүрүп Кыргызстандын жарандарын уурдап кеткендиги бул биздин мамлекеттин Кыргызстандын суверендүүлүгүнө, анын мамлекеттик кызыкчылыгына кол салганга тети аракет. Суверенитет четинен кертирип сатылбашы керек. Ошондуктан бул окуяга кыргыз бийлиги тарабынан кечиктирилбестен адекваттуу тиешелүү баа берилиши керек. Ошого жараша кыргыз бийлиги тиешелүү аракеттерди жасашы керек деп жазды.
Биз андай бийик жерге бара албайбыз. ÖKM өрт чыккан жерге барбай койгон. Кече 6-июлда Кадамжай районунун Орозбеков айылындагы Пешкаут жайлоосуна чагылган түшүп 2 күндөн бери жайлоо күйүп жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Бирок жалындаган өрттү өчүрүүгө өрт өчүрүүчүлөр келишкен эмес. Жергиликтүү тургундар ÖKM менен байланышканда биз андай бийик жерге бара албайбыз деп коюшкан. Жаңы тариф киргизилет. 1-сентябрдан электр энергиясына болгон баа кымбаттайт. Электр энергиясына болгон жаңы тариф 1-сентябрда ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу энергетика министрлигинин өкүлү Миргүл Айдарова билдирди. Анын айтымында жаңы тариф боюнча тейлөө 1-сентябрдан башталат. Азыркы учурда бир аз кечигип калдык. Биз документалдык иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек. Жаңы жобо юстиция министрлигинде катталат. Эгерде долбоордун коомдук талкуусу 15-июлда аяктаса, аны өкмөттүн бекитүүсүнө сунуштоо үчүн толук 1 ай убакыт кетет. Андан кийин 15-августарда министрлер кабинетинен жарлык күтөбүз. 1-сентябрдан тарта жаңы тариф менен иштей баштоону пландап жатабыз, деди Айдарова. Эркин Рыскылбеков: ителе болдук, Эрдоган мыйзамын дагы уру ойнобойм дегендей кылды. 1 айдан бери дайынсыз болуп келген Сапат мектептеринин башчысы Орхан Инандыны Түркияда экени белгилүү болду. Буга чейин Орханды такыр издөөгө алып, аны таппай жатканын милиция кызматкерлери айтып келишкен. Мамлекеттин мындай кадамдарын сынга алып, бир адамдын тагдыры менен бир өлкөнүн деңгээлинин пасттыгын Эркин Рыскылбеков өз пикирин жазып чыкты. Ал анда ителе болдук, бул деген Эрдоган Кыргызстандын президентин дагы, мыйзамын дагы, элин дагы уруп ойнобойм дегенин билдирет деп жазып чыкты. Рейхан Инанды күйөөмдүн кийинки тагдырына кыргыз бийлиги жоопту. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды кыргыз бийлиги өз атуулун кайтарып келиши керектигин айтты. Бийлик катары өз жаранын алып келиши керек да, муну мен эми аларга айтканым зарыл эмес. Бийлик өз милдетин билиши керек. Бул жактан кыргыз жараны Түркияга берилди же уурдалып кетти. Эми бийлик аны кайтарууга тийиш. Бул өлкөнүн макамы жана келечеги үчүн маанилүү маселе да. Руслан Казакбаевден COVID-19 аныкталды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевден COVID-19 диагнозу аныкталганын бүгүн 6-июлда Акипресс агенттиги жазып чыкты. Айрым маалыматтар боюнча ал министрликке чакырылган Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Doğan менен жолугушкан жок. Белгилей кетсек, буга чейин министр Казакбаев иш сапары менен Азербайжанда экени айтылган. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Doğan бүгүн 6-июлда тышкы иштер министрлигине барды. Булактардын маалыматы боюнча элчи менен тышкы иштер министрлигинин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев жолугуп жатат. Дастан Бекешев: жарандарыбызды койсумал башкаларга кармата беребизби? Анда ал чет элдик атайын кызматтар биздин аймакты жайбаракат басып жүргөндүктөн биздин контур чалгындоо кызматы таптакыр иш алып барган жок деп эсептейм. Бул атайын операцияны биздин атайын кызмат менен макулдашпай туруп кандайча жүргүзүүнү элестете албайм. Бул мүмкүн эмес. Эгер сиз макул болбосоңуз, анда байкабай ушул операциядан баш тартасыз. Бул Түркия үчүн уят жана уят иш болмок. Ошентип бардыгы макулдашылды деп ойлойм. Тышкы иштер министрлиги албетте кырдаалга реакция кылышы керек. Бирок мунун мааниси болбойт. Чынын айтсам, ал эми УКМКга келсек, алар уурдалып кетүүгө тоскоол болбогондугун билдириши керек. Жок дегенде алар биздин аймакта атайын кызматтар дүрбөлөңгө түштү деп айтышы керек. Бирок алар эч нерсе билишкен жок. Кандай гана улутта болбосун, жарандарыбыздын койсумал башкаларга кармата бере тургандыгыбыз өкүндүрөт. Кыргыз-тажик чек арасында коопсуздукту сактоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. 4-июнда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахмадзода менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Облус башчылары Баткен жана Согди облустарынын чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту камсыздоо, буга чейин эки тараптын макулдашуусу менен түзүлгөн милициянын жана чек арачылардын биргелешкен постун жана жөө патрулдардын ишин күчөтүү менен чек арадагы элди дүрбөлөңгө түшпөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жана эки тарап тең чек ара аскердик күчтөрүн алып кирбөө жана жайгаштырбоо боюнча макулдашышты. Облус башчыларынын тапшырмасы менен чектеш жайгашкан Баткен, Исфара, Лейлек Гафуров
райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик күч түзүмдөрү менен биргеликте чыр-чатактардын алдын алуу, чек ара аймактарында коопсуздукту камсыздоо боюнча иш алып барышууда. Учурда Баткен облусунун Тажикстан менен чек ара аймактарында абал тынч. Күч түзүмдөрү күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Тажикстан Ооганстан менен чек арасын бекемдөө үчүн 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялайт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тажик-Ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында коргоо министрине билдирди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек араны бекемдөө зарылчылыгы Ооганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралганын түшүндүрдү. 5-июлда Тажикстандын УКМКсына караштуу чек ара кызматы Талибандын жоочулары Бадахшан дубанынын Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугонин жана Султан Ишкашим райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 910 чакырымды түзөт. Талибан Ооганстандын түндүгүндөгү Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактагы бир нече районду басып алды. Согушкерлер соңку айда 143 районду басып алганын жарыяласа, Ооганстандын ички иштер министрлиги мындай маалыматты четке кагууда. Тажик бийлиги Ооганстандагы кырдаал күчөсө, качкындар көбөйүшү мүмкүн экенин божомолдосо, Өзбекстан өткөн аптадан тарта аскердик машыгууларды баштаган. 6-июль коронавирус жуктургандардын саны 1233 түздү. 5-июлга карата коронавирус илдетин жуктургандардын саны 1233 кишини түздү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Бишкек 789, Ош 44, Чүй облусу 139, Ош облусу 32, Талас облусу 9, Нарын облусу 17, Ысык көл облусу 35, Жалал Абад облусу 83, Баткен облусу 89. 6-июлга карата 763 бейтап ооруканадан сакайды. Өткөн суткада коронавирус илдетинен 8 адам каза болду.